Ушул теманы улай эле Ысык көлдөгү реабилитациялык борбор боюнча да айта берсеңиз да, марафон кандай өттү, анан жыйынтыгы кандай болуп атат, оңдоо иштери, ремонт иштери качан башталат, кайсы мезгилдерге барып бир толук кандуу ишке киргизебиз деген пландар бар? Эми азыркы кезде ал жерде 2 отделение иштеп атат и уже 3 айдан бери ремонттун иштери жүрүп атат. Азыркы кезде ал жерде мурдакы курулбай калган К деген эмеси бар болчу. Тиги мынакей мисалы алсак, мындай ал жерде мынакей мындай эмеси бар. Бул Е дегенди биз уже ремонт кылып берип, бул жерде отделение иштеп атат. Кардиохирургическое отделение. Бул жерде болсо ремонт И менен Д да бүтүп калды. Бул болсо проходной. Могу К деген болсо бул фундамент эле курулган болчу. Азыркы кезде экинчи этажы бүтүп, үчүнчү этаж көтөрүлүп атат. Бул жерде болсо эмелердин баары түшүп, тиги крышасы жабылып алган, полностью булардын бүт баарынын крышасы жабылды. Крышасы жабылып, могу К менен В уже ремонт башталды. А, Б, Н, азыр спонсорлорду иштеп атабыз, акчалар иштеп атат. Өзүнүкү каражаттар боюнча 15 миллион доллар кетиш керек, 1,5 миллиард. А так бизде марафондо билесиңер 42 миллион сом чогулду. Бул эми дагы мен ойлоп атам, Кыргызстандын патриоттору шоту ачылып турат, Кыргызстандын патриоттору аракет кылып бизге жардам берет. Эгер жардам берип, бул имараттар, бул жер реабилитациялык борбор ишке кирсе, өлкөдө ден балдардын ден соолугуна канчалык салым болмок? Бул жерде эң уникальный жерде ачылган жемчүгүндө 4 сезонда жылында ошол жерде иштей бере турган климатический условиясы абдан жакшы. Биринчиден. Экинчиден 8 отделение ачылат. Жанагы балдардын детский онкологиясы, ошондой эле аллергиологиясы, педиатриясы, акушерство гинекологиясы, детский хирургиясы, кардиология мынакей ачылып 5 операция болду. Себеби Бишкектеги бир эле жерде кардиохирургия бар болчу, ал очередь жылдап туруп калчу балдар. Азыркы кезде тиги жерде ачылып, ал жерде абдан биз чоң местоларда жетишет, чоң кардиохирургический центр кылган атабыз. Ошондой эле детская аллергология, ошондой эле тиги жанагы ден соолук чектелген балдардыкы да мынакей. Бул жерде бир моментте 500 бейтапты принимать этип алат. Ошондой чоң. Кийин биз муну ачып алсак, бул не только Кыргызстанда. Бул дүйнө жүзүнөн келип деле эс алып туристический кылып реабилитационный центр кылсак болот. 16 жылдан бери бузулуп аткан, биз азыр токтотуп калдык. Крышасын жаптык, охранасын койдук, бүт баардыгын азыр тозуп, эч кимде кирбегендей кылып атабыз. Кадрдык камсыздоо кандай болот? Кадрлар бар. Дегенде бизде жергиликтүүлөрдөн тартып атасыз, медсестра, санитаркалар бүт баардыгы жергиликтүү тартылып атат. А хирургдарды болсо биз Бишкектен жөнөтүп атабыз. Мынакей кардиохирургический центрда специалисттер абдан көп эле, ошолорду жарымын уже бияка жөнөтүп атабыз.